Мен чын айтсам эл аралык конкурстар жөнүндө кабарым жок, Садыке. Балким туура эмес айтам. Менимче эл аралык конкурстарга коюлган фильмдер дээрлик көп кыргыздын аброюн төккөндүгү үчүн белек алат го деп ойлойм да. Мен андай фильмди сизге айта албайт болчумун. Мен азыр айтмакмын, этикалык гана маселе болгон үчүн айтпай айтам. Көп приздер алган кинолордун көбү кыргыздын балдарын топуракка жаткырып, ар беле кылып, иш кылып, ушундай фильмдер белектерге көп алып келет. Бузукулугун көрсөтүү менен. Ал жөнүндө айта турган болсом, ал жаңылыштык деген оюм бар менин. Ошол мисалы Жамиля деле жазылып атканда ошондой ойлор туулган коомдо. Бул кандай? Кыргыздын уулу. Мен азыр деле ошентип ойлойм, кыргыздын бир бузуку кызын жазган. Деп ойлойм. Кыргыздын уулу. Фронтто жүрсө, ата мекенин коргоп. Эрин күтпөй, сатуу иди. Бирок мен ошол Жамиляны баары улуу чыгарма дегенге кошот элем да. Өзүмдүн, ал мен жеке оюм. Жок, чыгармалыгында кеп жок, сюжет жазылышында кеп жок, бирок априори бул бир бузуку келин чындыгында. Ал ар кимдин мен талаша албайм мененчи. Ар кимдин ал өзүнүн оюнда. Бирок ошол жердеги бул чыныгы сезимди, чыныгы адам менен болгон адамдын сезимин алып чыгуу Чыңгыздын албетте гениалдуулугу да Чыңгыз аганын. Ошол менен кошо Кыргыздын салтын, кыргыз ким экенин, кыргыз деген эл бар экенин дүйнө жүзүнө таанытып атат да. Бул дагы жакшы. Ким менен? Бузуку келин менен. Өзбектөр кечирет. Категориялык түрдө айтайлы. Талаш үчүн талашып аткандай сезип атат. Муну Чыңгызды жабайлы эми. Антим ойлойм. Өзбектин ошол эле белгилүү жазуучулары өзбектин бир бузуку келинин жазып өзбектү таанытмак эмес. Мен ал жөнүндө эгерде чыгармачылыкка келгенде мен антип ойлой албайт элем. Мисалы бизде азыркы коомдо канчалык бузулганын, Чыңгызда ошону негизи коомдон алып жазган да, чындыкты жазган. Сиз көбүнчө чындык деп чыркырап журналисттер айтып жүрбөйсүңөр. Эми ошол бир чындыкты жазды ал Чыңгыз. Мисалы да, көп чындыктын бирөөнүн. Болгону ошол чындык элге жетип кетти. Мен ушундай гана болуп түшүнөм. Мен бир нерсени актанып өтөйүн. Мен Чыңгызды жамандагым келбейт. Мен анын аналогиясында, кыязында мына биздин бүгүнкү ушу эл аралык конкурстан утамды эле кыргыздын аброюн төгө берүү деген нерсени айтайын дедим эле да. Ошол жагын. Телевидениеге мен сизди бир аз